Москвада кыргызстандык TikTok блогер жердештери тарабынан каракталды. Москвада кыргызстандык 30 жаштагы TikTok блогерге кол салуу болгонун РЕН-ТВ 19 январда кабарлады. Кылмыш Москва Сити бизнес борборунда кыргызстандык жаран жашаган батирдин ашканасында болгон. Телеканалдын маалыматына караганда, ага 3 жердеши кол салып сабашкан. Алар блогердин уюлдук телефонун, синтезатор жана 27 000 рубльын алып кетишкен. Андан соң каракчылар кыргызстандык жаранды сыртка алып чыгып, унага салып, 4 саатка жакын жүрүшкөн. Кийин жабырлануучуну Перо метросунун жанынан түшүрүп коюшкан. Учурда полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Кайсыл блогер тууралуу сөз болуп жатканы такталай элек. Бажы кызматынын төрагасынын тарапташтары 1 май райондук сотунун жанына чогулду. Бүгүн 19 январда 1 май райондук сотунун жанында бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун тарапташтары чогулуп жатышат. Бүгүн анын башкаруу чарасын тандоо үчүн сотко жеткирилиши керек. Коррупцияга шек саналып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Адилет Кубанычбековго карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү 2022 жылдын 17 март күнүнө чейин тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна камакка алынды. Эске салсак, 17 январ күнү Улуттук коопсуздук кызматы бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековду коррупцияга шектеп кармаган. Ал бул кызматка өткөн жылдын 27 октябрында дайындалган. Орук конушунда табылган курт кумурскалар зыянсыз. Бишкек мэриясы. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын энтомологдору Орук конушунда табылган курт кумурскалардын зыяны жок экенин аныкташты деп билдирет Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, жылуу аба ырайына байланыштуу бул курттар жердин астынан жаз мезгилине чейин ойгонуп чыгышты. Булар жашыл чөп менен азыктанып, шаардын ичинде дагы кездешиши мүмкүн. Энтомологдордун айтымында аба ырайынын өзгөрүлүшү менен күндүн суукташын бул курттар көтөрө албай өлүшү мүмкүн. Ишкананын адистери видеонун автору менен байланышка чыгып, жакын арада Орук конушуна барып, бул курттардын келип чыгышын аныкташаарын белгилешти деп айтылат билдирүүдө. Оорукана эмес, шпакана дебейлиби? Жогорку кеңеште сунушталды. Кыргыз тилинде оорукана дебей, шпакана деп которбойлубу? Мындай сунушту жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков парламенттик жыйында айтты. Ал, анткени сөздүн да мааниси энергетикасы бар. Мен чындап эле айтып атам, оору көбөйгөндөн көбөйүп эле бара жатат. Ушул сунушумду ойлонуп көрсөңүздөр, деди. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев: сиздин сунушуңузду ойлонуп көрөлү, бирок оорукана деп бизге кирип калган, деди. Кыргызда бир сөз бар, а дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот деп. Мен сизге бир сунуш берейин дедим эле, лингвистикалык маанидеги. Кыргыз тилин расмий түрдө оорукана дебей шпакана деп которбойлубу? Анткени сөздүн да мааниси энергетикасы бар. Оору көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мен чындап эле айтып атам, ойлонуп көрсөңүздөр. Нуржигит Кадырбеков, сиз абдан туура айттыңыз. Медицинада көп кыргызча которо албай, андан кийин которуп берген кээ бир ооруларды кыргыздар да түшүнбөй калат экен. Кыргыз тилине берсек, көп оорулар бар экен да. Көп ушундай симптомдор, тигилер булар бар экен, которула албай, эч ким түшүнбөй калган. Бизден мындан 10 жыл мурун кыргызчага которулуп киргенден кийин азыркы кезде ошо аракет боюнча, сиз айткан боюнча да биз ойлонуп көрөбүз. Бирок оорукана деген бизге кирип калган, аны Нуржигит Кадырбеков менен билем, сиз абдан чоң адисиз бул жагы боюнча билесиз. Дүйнөнүн топ модели сынагына Кыргыз өлкөсүнөн ким катышары белгилүү болду. Модель Саадат Асылбекова өлкөнүн атынан топ модель of the world сынагына катышат. Бул тууралуу Super KG порталына моделдин менеджери билдирди. Маалыматка ылайык, сулууларды тандоо 27 февралдан 14 мартка чейин Египетте өтөт. Ага 75 өлкөнүн бийкештери катышмакчы.
Эскерте кетсек, дирекция эл аралык жарышка катышууга кастинг өткөргөндө Саадат Асылбекова жеңип чыккан. Модель Таиландда өтө турган Супер Модель International 2021 эл аралык сулуулук сынагына катышмак. Бирок пандемиядан улам иш-чара өтпөй калган. Буга байланыштуу дирекция Асылбекованы быйылкы иш-чарага жиберүүнү чечкен. Саадат Асылбекова 2016 жылы Кыргызстан бикини сулоосу сынагына катышып жеңип алган. Топ модель of the World сынагы 1993 жылы негизделип, модельдер арасындагы эл аралык престиждүү сынактардын бири болуп саналат. Дастан Бекешев Нарматова менен таанышып, аны мактады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Жогорку кеңештин эң жаш депутаты Орозайым Нарматова менен жакындан таанышканын билдирди. Акыркы күндөрү дипломдун жасалмалыгы тууралуу чуу болуп жаткан Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматова улуттук коопсуздук комитетине сурак берип, ал эле эмес атасы дагы суралып жатканы белгилүү болгон. Атайын кызмат депутат Жалал-Абад мамлекеттик университетинен алган дипломуна байланыштуу чакырылганын билдирген. Бүгүн 19 январ Дастан Бекешев өзүнүн соц тармактагы баракчасына Нарматова менен бирге түшкөн сүрөтүн жарыялап, жакындан тааныштым, абдан жагымдуу жана билимдүү депутат экен деп жазган. Бөлтүрүктүн тууганы алтын куймасы менен түшкөн сүрөтүн түшүндүрдү. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн бир тууган агасынын баласы Данияр Бөлтүрүков алтын куймалары менен түшкөн сүрөтүнө байланыштуу түшүндүрмө берди. Ал 19 январда маалымат жыйынында сүрөт жана мындан 9 жыл мурда тартылганын айтып, анын азыр тарап жатканын каралоо деп атады. Ал Токен тармагында билим алганын, алгач Макмалда, андан кийин 2010 жылы Кумтөргө жумушка кирип 5 жыл иштегенин билдирди. Сүрөттө ошол убакта кеңге журналисттер экскурсияга келген малда алтын бөлмөсүндө Павел аттуу кабарчы тартып алганын айтты. Бөлтүрүков аны Инстаграмга катталганда сакталып турсун деген ойдо жайгаштырып койгонун билдирди. Ошондой эле ал тайкелеринин үйүндө чоңойгонун, атасынын иниси менен учурда жакын мамиледе эмес экенин кошумчалады. Өткөн аптада соц тармактарда Данияр Бөлтүрүковдун тизилген алтын куймалары менен түшкөн сүрөтү жарыяланган жана буга байланыштуу талаш талкуу чыккан. Кумтөрдүн алтындары Теңиз Бөлтүрүктүн үйүндө сакталат деген мазмундагы сөздөр айтылган. Чүйдө жол кырсыгынан бир адам каза болуп, экөө жабыркады. Чүйдө жол кырсыгынан бир киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 19 январда Жайыл районуна караштуу Бишкек-Ошуна жолунун 152 чакырымында Honda Stepwagon жана Nissan Cefiro үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 51 жаштагы эркек киши каза болуп, 2 эркек киши ар кандай жаракат алышкан. Кырсык катталган жерге 5 куткаруучу тартылып, каза болгон жаранды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргыз актер вайнерлери Туркияда тасма тартышууда. Тамашоочу, актер жана алып баруучу Азамат Исмаилов Туркияда тасма тартып жүрөт. Драма, комедия жанрындагы тасмада вайнерлер Шумкар жана Улан Есинакунов, Азим Касымов, Ырчы Адилет Эркинбек уулу башкы ролдо ойношот. Тасманын башындагы кадрлар Кыргыз өлкөсүндө тартылды. Андан кийинки сюжеттер Туркиядан тартылып жатат. Аягы кайра Кыргыз жергесинен тартылат. Буйруса февраль айынын аягында комедиябызды элге көрсөтөлү деп турабыз дейт актер. Жумгалда жубайлар урушуп, эртеси жолдошу асынган абалда табылды. 14 январда Нарындын Жумгал районунда 25 жаштагы жигит өзүнүн үйүнүн коросунда асынган абалда табылды. Ага чейин ал жубайы менен урушуп, жаңжалдан кийин 18 жаштагы аялы ооруканага жаткырылган болчу. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милициядан маалымдашкандай, жубайлар өткөн жылы үйлөнүшкөн жана экөөнүн 4 айлык кызы бар. Жигиттин жансыз денеси табылгандан бир күн мурда ал аялы менен уруша кетип, кийин келиндин туугандары келип, аны ооруканага жаткырышкан. Милиция кызматкерлери келинден окуя тууралуу сураганда, ал аны жолдошу сабап салганын айткан.
Акылбек Жапаров Эти Бакыр Терексай тоо кен ишканасынын жетекчилиги менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Эти Бакыр Терексай тоо кен ишканасынын башкы директору Вели Гёгдере менен жолугушту. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ишкана жетекчиси билдиргендей, үстүздөгү жылдын 1-кварталында Терексай кениндеги 6-чыгаруучу фабрика ишке берилет. Жолугушууда кыргыз-түрк ишканасынын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери, анын ичинде экологиялык талаптардын жана социалдык милдеттенмелердин аткарылышы талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Маалымдама: Терексай кени Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан. Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген компаниясы биргелешкен ишкана капиталынын 25% Кыргыз Алтын ачык акционердик компаниясына, 75% Эти Бакыр түрк компаниясына тиешелүү. Ишканада 800дөн ашуун кыргызстандык жаран эмгектенет. Кыргызстанга жүк ташуучу жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу УК мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев билдирди. 2022 жылдын январында 10 даанадан турган жарты вагондордун кезектеги партиясы келди. Ал эми февраль айында дагы 30 жарты вагондордун келиши күтүлүүдө. Жалпысынан компания 380 миллион рубльга 100 даана жарты вагон сатып алган. Жүк ташуучу жарты вагондорду алуу менен Кыргыз темир жолунун кыймылдуу составын жаңыртууга жана чарбалык субъекттердин темир жол транспорту менен керектөөлөрүнүн өсүшүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Вагондор компаниянын өздүк каражаттарынын эсебинен алынды деп белгиледи Сакиев. Эске салсак, 2021 жылдын декабрында Алтай вагон ачык акционердик компаниясынан 100 даанадан турган жарты вагондордун биринчи партиясы келген. Зиядин Жамалдиновдун күтүүсүз текшерүүсүндө айыл өкмөт башчысы иш ордунда жок болуп чыкты. Бүгүн 19 январ күнү Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов Кара Суу районунун Сары Колот айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн текшерди. Бул тууралуу президенттин Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Текшерүү учурунда Сары Колот айыл өкмөтүнүн башчысы жана айыл өкмөттүн жооптуу катчысы жумуш ордунда жок экени аныкталды. Ош облусунун башчысы айыл өкмөт кызматкерлерине жарандардын кайрылууларына убагында реакция кылып, алардын көйгөйлөрүн жеринде, тез арада жана ыкчам чечүү тапшырмасын берди. Мага Сары Колот айыл өкмөтүнүн тургундары айыл өкмөт башчысы иш убагында жумуш ордунда болбойт деп кайрылышкан. Мен бул маселени чын же жалган экенин текшерүү үчүн өзүм жеринде келип көрдүм. Чынында мен келгенде айыл өкмөт башчысы жана өкмөттүн жооптуу катчысы жумуш ордунда жок болуп чыкты. Бирок айыл өкмөт кызматкерлери өкмөт башчы менен жооптуу катчыны жумуш менен районго кеткенин айтышты. Биз териштиребиз. Эгерде чынында иш убагында жумушка келбей жатканы аныкталса, анда чара көрөбүз, деди Зиядин Жамалдинов. Ошондой эле Ош облусунун башчысы мындай текшерүүлөр Ош облусундагы башка айыл өкмөттөрүндө да жүрөт деп кошумчалады. Мындан сырткары Зиядин Жамалдинов Сары Колот айылындагы ФАПтын ишмердүүлүгү менен жана Шералы айылындагы орто мектебинин имаратынын абалы менен таанышты.